Биз кыргызбыз деп төш кагасыңар дагы. Эмне ушул чечендерчи жоксуңар я? 1 миллион чечен мына. 1 миллион чечен. 100 миллион орусту титиретип койгон керек болсо. Убагында. Эмне үчүн? Алар ынтымак үчүн, алардын мондай жүрөктүү ынтымактуулугу үчүн, бири-бири колдоп турган үчүн. Мен дети океандын ар жагындагы улуттар жөнүндө айтып аткан жокмун. Өзүбүздүн эле кечеги эле СССРден айтып атам. Чечендер боюнча. Ана кыргызбыз деп мондай төш кагып, каадан мына деп мактанасыз дагы, мактанасыңар. Мындай чыкканда, чет өлкөгө чыкканда, мисалы Москвага чыкканда, бириңерди Китайда этип алдап, жанталашып, bir kara kursana tövbe kaçılı olup, namuslu ardı tevlep salasınlar. Birbirine satıp kıresınlar. Birbirine tonap kıresınlar. Birbirine daldap kıresınlar. Например, Moskvada iki çocuk balası değil. Birisi adı Talant. Tokmokton нормальный bala. Valüçük boş değil, Valütkada. Oşonun yarım milyon rublin başka bir çocuk bala aldap kettir, kanıtlık. Düşenbek ulu Ermek degen. Sizler bir tak bilgiler, Talant degen Valüçük'ten tokmoktuk. Yarım milyon rublin Düşenbek ulu Ermek degen aldap kettir, aferistsenin. Ökö birle kılkada ballar, birle yaşta ballar. Görüngör mü? Tiyi akış şişenip, tiyi karmat olat akşası, tiyi olsa aldap kettir olat. Kaçıp kettir olat. Andıktan oşo Talant degen bala Valüçük. Мына азыр мен сүйлөп турсам не туруп айтса аркасынан эле деген сүрөттөр чыгат, видео сүрөттөрү чыгат. Ошол жанагы аферист Дүйшөнбек уулу Эрмектин сүрөттөрү чыгат. Талант вознаграждение объявить этет. 100 000 рубль. Коркпой эле алып көрсөңөр, кармап барып бергиле ошого. Же Данилар акты жиберип койгула. Даниларды жиберип коюп, эмесиге WhatsApp айтасыңар, мына мен жибербедим, мен сага сүрөтүн мына жүргөн жерин деп. Геолокация, местоположение ошол аферистин. Дүйшөнбек уулу Эрмектин. Деп жіберіп қойсаңар, ол WhatsApp номері жібересіңер, Таланттың. Плюс 79 61 766 46 71. Ушул Талант деген баланын немесі WhatsApp-ы. Ушуга жіберіп қойгула. 100 000 рубль арасына сразу вознаграждение. Ана мен ошол намысым арыма күйүп кеткен ошолда. Эй, жаман курсаңар тоет. Кадырыңарды ким толтурат? Намысыңарды ким восстановить этет? Ошондо кирашчилиңер үчүн. Бир күндүк курсак үчүн, 2 күндүк курсак үчүн. Жарым миллион рубль алсак эмне? Ого жолуп береби, же эмне? Бүтпөс табек болуп береби сага. Тиги туугандарына барса, туугандар да билбейсиз, билгендин кылып алдап коюшуптур. Табакташтар да значит, ата-энеси тууган тушкандар бүт ошентип коюптур тиги, кантык тиги. Ижде Сарафовмой калып. Дүйшөнбек уулу Эрмек деген аферистин. Эрмек деген аферист бул. Мына азыр видеосун көрөсүңөр, сүрөтүн көрөсүңөр. Сүрөтүн көрөсүңөр. Ошол сүрөтүн көрүп калсаңар да сразу ошо Россияда жүрөбү, СНГда жүрөбү, сразу айткыла ошол. Номерин айттым тиги Таланттын. Мына айттым муну. WhatsApp номерин айттым. Капма TikTok тияктан номер жазганга болбойт, сразу блоктойт. Ошол үчүн ооз менен айтууга мажбур болуп атам. А мен бул жерде просто мен намысым күйүп атат. Уялып жерге кирейин деп атам мен. Кийинки поколение ушуну кылганбы? Кидайчык болуп баары эле. Намыстуу болсоңор, арды болсоңор, ошол чечендерде күчтүү болосуз. Анан каяктан биринде бири-бирибизди керетип жүрсөк мындай чагалып. Попробуй ошо элестеткечи, Москвада ошо чечендер бири-бирин керетип аткан. Элестеткечи, андай болбойт алар жизнь. Жизнь болбойт алар. Ошол үчүн ынтымактуу, ошол үчүн 1 миллион чеченден бүт коркушат баары. Мына, не отрывается, мына мо аферист. Мына сүрөтүн. Көрсөңөр сразу номерин чалып атат деген. Мына, мен не отрывается, мына мо видеодо.